Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Taala maqtovlar bolsun. Janab Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salom salatlar bolsun. Бүгүнкү маселебиз иншалла ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөтүп кеткен сүннөттөрдүн бири болгон бул адеп акылак маселесинде келген хадистер. Мусулман болгондон кийин албетте ислам дини баардыгын камтып алган. Бир гана иман маселесин эмес, бир гана тавхид маселесин, акыйдасы маселесин эмес, жана эмне фикх маселесин эмес. Ислам дини жалпы тараптан баардыгын камтып алган да. Ошонун бирөө адеп акылак. Мусулман адеп акылакты болуш керек. Мусулманды көргөн адам сүйүнүп, кубанып, жүзү жылмайыш керек. Себеби анын жүрүшү, турушу Куран менен сүннөттүн үстүндө курулгандыгы үчүн аны көргөн адам жүрөгү ысыш керек да. Ал эми Куран менен сүннөт менен жашабаган адам албетте ал адамды көргөндө адам кейит. Эмне үчүн? Себеби кимде ким Куран менен сүннөттү туура кармана турган болгон болсо, ал Куран менен сүннөт аны туура жолго гана баштайт. Ал эми кимде ким Куран менен сүннөттү кармаган болгон болсо, Куран менен сүннөттөн башка нерселердин бардыгы неге баштайт? Бир гана адашууга, зулумдукка, кыянатчылыкка жана башка ушундай бир эмне Аллах Таала кайтарган, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарган нерселерге гана эмне жетелейт. Ошондуктан биз альхамдулилля ушундай мажлисте отурабыз. Аллах Таала мажлисти берекелүү кылсын. Аллах Таала басып келген кадамыңыздарга иншалла сооптон жазып, күнөөлөрүңүздү кечирип, бейиште даражаңыздарды көтөргөн болгон болсун. Бүгүнкү сабагыбызда эң биринчи хадис Аби Хурайра радhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Abu Hurayra rivayet kılgan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytат: Силердин бирөөңөр турган абалда ичпесин дейт. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem бул hadiste мусулман адамдын турган абалда сууну ичүүсүн кайтарган. Турган абалда ичпесин дейт. Бул hadis Muslim 2026 номерде. Бул hadis бардыгыбызга тиешелүү. Жалпы мусулмандарга тиешелүү. Ал эркек болобу, аял болобу айырмасы жок. Башка Анас ибн Маликтен келген асарда Анас ибн Малик ушул hadisти Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир адамдын туруп ичкенин кайтарган деп айтат да. Мусулман адамдын туруп ичүүсүн кайтарган дегенде Катада Анас ибн Малик кайра мынтип айтат. Фалакла жечү дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул hadisте ичүүдөн кайтарып аткан экен. Бирок жешчи. Жесе болобу дегенде Анас ибн Малик радhiyallahu anhu зака ашарру ал андан да жаман дейт. Ау ахбасу дейт да. Суу ичкенден кайтарып атканда жесе болобу десе андан да жаман дейт да. Жеген, туруп жеген. Бул Muslim 2024 номерде келет. Туруп жештин өкүмү жана туруп ичин өкүмү эмне? Харамбы же макрухпу? Маселе. Себеби башка хадистерде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын туруп ичкени келген. Ошол хадистерди иншалла зикир кылабыз. Анан кийин иншалла аягында туруп ичкендин өкүмүн иншалла айтабыз. Ан Али радhiyallahu anhu ата алал бабур рахаба фашариба қайман. Али радhiyallahu anhu тегиз жерге чыгып туруп суу ичип, адамдардын кээ бир адам, бир мусулман туруп суу ичсе, ошону харам деп кайтарышат дейт. Ва инна райту набия саллаллаху алейхи ва саллям фаала кама райтумуни фаалту. Мен болсо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын туура силер мени туруп суу ичкенимди көргөнүңөр сыяктуу, мен да Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дал ошондой туруп суу ичкенин көрдүм дейт. Али бул жерде эмне деп атат? Кээ бир адамдар бир адамдардын туруп суу ичкенин харам деп кайтарышат дейт. Мен болсо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын туруп суу ичкенин көрдүм дейт. Туура силер менин туруп суу ичип атканымды көргөнүңөр сыяктуу дейт да. Бул hadis Бухари 5615 номерде. Андан да башка Абдулла ибн Аббас айтат: Шарибан набий саллаллаху алейхи ва саллям қайман мин замзам. Абдулла ибн Аббас айтат, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям замзам суусун турган абалда ичти дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ажы кылган билесиздер, ошо ажы кылганда тавафты
кылып бүткөндөн кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам замзам суусун туруп ичкен да. Туруп ичкен. Мына ошол хадисте риwayat кылып атат. Бул хадис Бухариде 5617 номерде. Бул хадисте эмне кылып атат? Эмне айырмасы бар жогордан? Замзам бул. Тиги жөнөкөй суу болчу, а бул хадисте замзам суусун пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туруп ичип атат. Андан кийинки асарда Абдулла ибн Умардан келген асарында айтат: "Кунна накул ала ахди Расулилlah саллаллаху алейхи вассалам нахну намши ва нашрабу ва нахну қиямун" дейт да. Биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда, заманында басып баратып тамак жечү келе жана турган абалда иччи келе дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам учурунда басып баратып тамак жечү келе жана турган абалда суу жана башка нерселерди иччи келе дейт. Бул Тирмизиде келет 1880 номерде. Хадисти Шалбани сах дейт. Маселе жогорку хадистерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарды. Бул жакты карасак, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү туруп суу ичкени келген, жана башка хадистерде, асарларда сахабалардын кылганы келген. Алымдар ошол хадистерди динейт. Караңыздар, ахли сүнна. Bir taraf büröөнү алып эле жок харам деп, экинчи тарапты алып дагы, боло берет турбай деп таза туруп ичип жүргөн бул да туура эмес. Жалпы ошол туурасында келген хадистердин баарын жыйнаш керек. Себеби ахли сүнна алымдары дайыма бир маселеде кайсынысы туура экенин билишти кааласа, ошол маселеде келген хадистердин баардыгын жыйнайт дагы, анан кийин карап чыгат. Мына ошол хадисти карап чыккандан кийин эмне болду? Негизи мусулман адам туруп ичпеш керек. Отуруп ичкен сүннөт. Туруп ичкен эмне? Алымдар макрух дейт да. Макрух дейт. Бирок адам муктаж болгон учурда, туруп суу ичкенге муктаж болгон учурда отурса тура албайт. Же болбосо бир орун тар. Туруп ичсең жана башка бир нерселерге эмне кабылып калышы мүмкүн. Ошол учурда, муктаж болгон учурда, зарыл болгон учурда туруп суу ичсе болобу? Болот экен исламда көрөбү? Бирок эмне көбүнчө мусулман сууну жана тамакты олтурган абалда ичиш керек. Эмне себептен алымдар айтышат, эмне себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туруп ичишти кайтарган деген маселе бар да. Илласы себеби эмне дейт да. Бул жакта хадис келет. Абу Хурайра риwayat хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Лау я'ламу аллази яшрабуха qa'imun ма фи батни ластaqa'ahu" дейт. Эгер дейт туруп ичкен адам ичинде эмне болорун билгенде дейт, ал ичкен нерсесин чыгарганга аракет кылат эле дейт да. Кусканга аракет кылат эле дейт да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Туруп суу ичкен адам дейт, ичинде эмне болорун биле турган болгон болсо, ал ошо ичкен нерсесин кусканга аракет кылат эле дейт. Чыгарганга аракет кылат эле дейт. Караңыздар. Азыркы учурда медицина өнүккөн учур, бирок бул нерсени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам качан айтып койгон? 14 кылым мурун айтып койгон. Азыркы учурда өнүккөн учурда медицина канча нерсесин тастады, канча нерсесин тастай элек. Маселе өзүнчө. Мүмкүн кийин медицина катып өнүгүп, азыркы тактай албай аткан, изилдөөдүн натыйжасында чыга албай аткан кээ бир маселелерди да мындан да кенен кылып өтө зыян деп айтып чыгышы толук мүмкүн. Себеби эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн эмне? Хавасынан сүйлөйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир нерсени сүйлөсө каяктан сүйлөйт? Ал вахийдан сүйлөйт. Аллах таала ага эмне? Вахий кылып, ошол вахийдан сүйлөйт, урматтуу туугандар. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир нерсени айтканда аны акылга салбаш керек. Ошон үчүн биз момундар эмнебиз менен момунбуз? Келген Куран менен сүннөттө келген нерсеге гойбка ыйман келтирүүбүз менен момунбуз. Иласы эмне экен? Себеби эмне экен? Кайтарганда себеби? Мусулман адам туруп суу ичсе жана тамак жесе, ал өзүнө өзү зыян берип коюшу мүмкүн. Хадисте эмне дейт? Ла дарара ва ла дирара дейт. Өзүңөргө да зыян бербегиле, жана башкаларга да зыян бербегиле дейт. Аллах таала башка аятта эмне дейт? Ва ла тактулу анфусакум дейт. Өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүле дейт, Өзүңөрдү өзүңөр өлтүрбөгүле дейт. Ал эмне нерсе болбосун? Иче турган нерсе болобу, жей турган нерсе болобу, жыттай турган нерсе болобу, эмне гана болбосун? Ишылып адамдын ден соолугуна зыян келе турган нерсе болобу? Болду.
Мусулман адам андайдан алыс болуш керек да. Биздин динибиз кандай да, субханалла. Бүт нерсени камтып алган да. Болгону ошондой таза, эч нерсени калтырбаган, динди карманбаган айып бизде да. Эмне деген миң деген хадистер бар. Ошол хадистерди таштап коюп, биз үчүн жаратылган дүйнөнүн артынан кубалап, өзүбүздүн эң негизги максатыбызды таштап кеткен бул кандай жаман нерсе экенин качан билебиз? Кыямат күнү билебиз. Албетте, бул учурда да илим ээлери, түшүнгөндөр, ыймандуулар билет. Себебини ал кыямат күнү бардыгы ачыкка чыгат. Бардыгы. Өкүнүн баары ошол жакта болот. Я лайтани кунту туроба. Аттиңай. Ушул күндөн көрө топурак айланып кетсемчи. Башка аята я вайлата лайтани ламаттахс фуланан халила. Аттиңай, баланча досумду дос тутпай эле койгонумда. Чындыгында ал мага акыйкат жетип келгенде мени эмне туура жолдон адаштырды деген нерселер чыгат да. Ошондуктан туугандар, биз сүннөткө абдан көңүл бурууш керек. Бизди пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадиси иншалла Аллах Таалага жакындатат. Туура жолго жакындатат. Ошондуктан сиз канчалык аятты билсеңиз, канчалык хадистерди билсеңиз, жана ошого амал кылсаңыз, сиз Аллахка жакындаганыңыз жакындаган. Ал эми сиз канчалык илимден, канчалык ушундай нурдан алыстасаңыз, сиз алыстаганы алыстаган. Экинчи хадис. Ан Аби Хурайра радияллаху анху, анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям кала: "Иза антала ахадукум фалябда бил ямин, ва иза наза фалябда биш шимал, вал якун ил юмна аввалахума туналу ва ахирахума тунзау" дейт. Бул хадис Абу Хурайра радияллаху анху риwayat хадис. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Эгер силердин бирөөңөр бут кийимин кие турган болгон болсо, оң бут кийиминен баштап кесин" дейт. Ва иза наза фалябда биш шимал. Ал эми бут кийимин чече турган болгон болсо, сол бутунан баштап чечсин дейт. Вал якун ил юмна аввалахума туналу. Оң бут кийим дейт. Эң биринчи болуп кийилсин, жана эмне вахирахума тунзау, жана эң акыркы болуп чечилсин дейт. Бухари 5855 номерде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөттөр ушул жерде. Мусулман адам бут кийим кийгенде оң бутунан баштап кийиш керек экен. Чечкенде каянан? Сол бутунан баштап чечиш керек экен. Эки сүннөт бар экен, кийип атканда оң бут, чечип атканда сол буттан чечиш керек экен. Эмне үчүн мусулман адам кийгенде оң буттан, чечкенде сол буттан чечиш керек? Эмне себеп деп ойлойсуздар? Ахли сүннат алымдар айтат, оң бутка болгон урматтоо дейт. Оң бутка болгон урматтоо дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнөн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дайыма бир ишти баштай турган болгон болсо, оң жагынан баштаган. Жакшы иштерди. Мисалы, Айша энебиз риwayat хадисте Айша энебиз айтат: "Кана наби саллаллаху алейхи ва саллям юджибу ат-таяммуну фи танаулихи ва тараджулихи ва тухурихи фи шани куллихи" дейт. Хадис Бухари 168. Айша энебиз айтат: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бут кийимди кийүүдө, жана чачын тароодо, жана бардык тазалыкта оң жагынан баштаганды жакшы көрчү эле, сүйчү эле дейт. Караңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям чачын тарайбы? Ал бут кийимин кийеби? Жана башка тазалыктарда болобу эмне? Оң жагынан баштаган. Оң буттан жана оң колдон баштаган. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнөн. Ошондуктан мусулман адам бут кийим кийгенде оң жагынан башташ керек. Чечкенде сол жагынан. Эмне үчүн? Сиз эң биринчи оң бутты урматтайсыз. Бут кийим эмне? Бул жылуулук да. Жылуулук. Бутту кийгенде эң биринчи бут эмнеге кирет? Жылуулукка кирет. Бут кийим кийген бут кийимдин себебинен аз болсо дагы эмне? Жылуулукта жана саламатта болот. Көрсөрбү? Ошон үчүн эң биринчи оң бут кирет, а сол бут эмне? Сыртта турат. Кайта чечип атканда эң биринчи эмне? Сол бут чечилет дагы,
оң бут артта калат. Эмне үчүн? Себеби оң бутты урматтайбыз биз. Кичине болсо дагы жылуулукта, тазалыкта, саламатта турат. Биздин динибиз ушундай, эч нерсени калтырган эмес. Калтырган ал кемиткен, карабаган, көрмөксөнгө салган бизбиз. Мына ушундай динибизди, ушундай пайгамбарыбыз салам калтырып кеткен сүннөттөрүн көңүл урбай, амал кылбай, куфурлук кылып, таштап, жүз буруп, бет буруп, Аллах Таалага жолуга турган болгон болсок, абалыбыз кандай болот деп ойлойсуздар? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул сүннөттөрдү кимдерге таштаган? Сиздерге таштаганбы, бизге таштаганбы, же башкаларга таштаганбы? Кимди таштаган? Жалпы өзүнүн үммөтүнө таштаган. Кимде ким ушул сүннөттү кармана турган болгон болсо, ал иншалла канчалык сүннөттү бекем кармап ошончолук амал кылгандыгы үчүн ал жаннаттын даражаларында көтөрүлө берет. Ал эми кимде ким ушул сүннөттөн бет бурган болгон болсо, бет бурган деңгээлине жараша даражалар түшө берет. Алымдар айтат, пайгамбарыбыз сүннөтүнөн дайыма оң жакты, оң кол болобу, оң бут болобу, жакшы нерселерди биринчи коюш керек дейт да. Тазалыктарда, жакшы нерселерди. Бийиктен ылдый түшүп атканда эмнени колдонобуз? Сол тарапты. Ал эми төмөндөн өйдөгө чыкканда катты колдонобуз? Анда оң жакты. Мисалы, сиз үйдө жүрөсүз. Үйдөн мечке кирсеңиз, көчөдө жүрөсүз да, көчөдөн мечке кирдиңиз. Көчө жакшыбы же мечит жакшыбы? Ошондо мечит жогору болгондон кийин эмнени колдоносуз? Кайсы бутты колдоносуз? Оң бутты колдоносуз. Мечиттен чыгып атканда мечит жакшыбы же эшик жакшыбы? Мечит жакшыбы? Анда төмөн болгондугу үчүн эмнени колдоносуз? Сол бутты колдоносуз. Үйгө киресиз. Үй жакшыбы, көчө жакшыбы? Үйүң жакшы, үйүңдө ибадат кыласың, жана башка нерсе кыласың. Оң бут менен киресиң, сүннөт пайгамбарыбыз. Туалетке. Туалет жакшыбы же көчө жакшыбы? Туалетке жакшы эмес болгондугу үчүн сол бут менен киребиз. Туалеттен чыгайын деп аткандан кийин эшик жакшы болгондугу үчүн эмне кылабыз? Оң бут менен чыгабыз. Машалла, көрсө. Кийим кийгенде куртканы кийип атасыз, оң жеңден баштайсыз. Жемпир кийип атасыз, биринчи эмне? Оң колду урматтап, шым кийин деп атасыз. Шым кийгенде каяна саласыз? Оң бутту саласыз, урматтап оң бутту. Байпак кийгенде, мас кийгенде ошондой. Байпак кийгенде дагы эмне? Оң буттан баштайбыз. Чечип атканда сол буттан. Бардык нерседе. Айша энебиздин хадиси буга далил. Себеби ислам эч нерсени калтырмак эмес. Салман Фарисиге яхуттардан бирөө келип айтат мынтип. Каду алламакум набийкум саллаллаху алейхи вассалам куллу шей хатта хира. Силердин пайгамбарыңар баарын үйрөттү. Эч нерсени калтырган жокпу? Жада калса ажатканага кирүүнү дагы үйрөттү. Хажаттыкты өтүүнү да үйрөттү десе, Салман Фариси радиаллаху анху дейт, ажал дейт, дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге ажал лaqad nahana nastaqbil qiblata li ghayatin bawlin. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге акыйкатында зара ушатып атканда, жана чоң муктажда отурганда кыбла тарапка арт жагысы менен дагы, асты жагысы менен дагы эмне? Караштан кайтарган дейт. Сиз зара ушатып атсаңыз, чоң муктажда отурсаңыз, артыңызды дагы, астыңызды дагы кыбла тарапка каратпаш керек да. Мына ушул нерселерге чейин пайгамбарыбыз салам үйрөткөн. Ау настанжа би яминин. Же болсо эмне? Оң колду колдонуштун, даратканада турганда оң колду колдонуштун да кайтарган дейт пайгамбарыбыз. Ан настанжа би акал мин саласат ахжарин. Жанам даратканада отурганда 3 таштан кем колдонуштун да кайтарган дейт. Колдонсоң 3 таш колдоносуң. Мурунку учурда сол замандын талабына жараша эмне нерсени колдонгон болсо ошодон колдонушкан, бирок эмне 3төн аз колдонушпаган. Эң кем 3. Ашырса, ал жетпей калса 5, 7 болуп кете берген. Бирок жуп санда кылбаган. 4 же 6 кылбаган да. Эң кем 3, 5, анан 7 кылышкан. Көрсөңөрбү? Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизди эмне? Малдардын сөөгү менен жана малдын кезеги барго, ошол нерсе менен эмне? Арчыдан кайтарган дейт. Оор даратка отурганда ошол нерсени колдонуштан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайтарган дейт. Көрсөңөрбү? Эчтеке калтырбаган. Бул хадис Муслим 262. 3-чү хадис. Анаби Хурайра радhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qala la yamshi ahadukum fi na'lin wahida
li yun'ilhuma jami'an aw li yakhlahuma jami'an deydi. Hadis Muslim'de gelет 2097 nömerde. Bu hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat, "Silerдің biröňör bir but kiyim menen baspaсын" deydi. Eger basa turgan bolgan bolsa, iki but kiyimden kiyip alıp bassın, je iki but kiyim çeçken avalda bassın deydi. Musulman adam but kiyimdi biröön kiyip alıp, anan keyin biröön çeçip koyup basbaş керек экен да. Бассаң, экөөңүтен кийип алып басыш керек экен. Ал эми чечсең дагы экөөңүтен чечип коюп басыш керек экен. Алымдар айтат, жада калса мечиттен чыгабыз го. Мечиттен чыгып калабыз, жана башка болуп калат. Ошол учурда кээде кичине алыс туруп калса, бир бут кийим бияка туруп калса, бир бут кийим кийип алып туруп, анан ошол жака чейин кийип барып, тигини эмне кийбеш керек дейт да. Ал да ушул нерсе кирет хадиске. Ошондуктан кээде үйдө жаш балдар бар. Жаш балдар кээде бир бут кийимди кийип алат дагы, бир бут кийимин издеп таппай, же болбосо бет кийимин колуна көтөрүп алат дагы, жүрүп берет. Бул дагы жакшы эмес. Жана ошондой эле байпактар. Бир бутунда байпак бар, экинчи бутунда байпак жок, жүрүп берет. Себеби эмне деп ойлойсуздар? Алымдар айтат, ошол исламдын ушунчалык адилеттүүлүгүнөн жада калса сен өзүңдүн мүчөлөрүңө дагы эмне адилеттүү болушуң керек дейт. Куран менен сүннөттү билбесең, өзүңдүн акыңды да билбейсиң, жана бирөөнүн акысын дагы билбейсиң. Ошондуктан мына бизде Куран менен сүннөт ушундай адилеттүүлүктү үйрөтөт. Карагыла исламда. Жада калса өзүңдүн мүчөңө дагы эмне адилеттүү кыл дейт да. Жана ошондой эле чач алганда чачын бир жагын алат дагы, бир жагын таштап коет. Бул да болбойт. Кайтарылган хадисте. Булар эмне башка коомго да окшошуу болот, жана адилетсизден болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка хадисинде Абу Хурайра хадисте мынтип айтат: "Изан qata shisu ahadun fala yamshi fil ukhra hatta yuslihaha." Пайгамбарыбыз саллаллаху хадисте, эгер силердин бирөөңөрдүн бут кийимиңерден боосу үзүлүп кала турган болгон болсо, аны оңдомойнча баспасын кийбейле дейт. Бул хадис Муслим 2098 номерде. Ал эми бир зарчылык болгон учурда, мисалы бирөө ооруп калды, больницада жатат. Буту сынып калды. Бир бутунда гипс бар. Ошол учурда сол бутуна өзүнүн бут кийимин кийип алып, ал эми гипстилигин бутуна бут кийим кийнесе, бут кийим кийе албайт. Ошол учурларда бир бут кийимчен жүрсө болобу десе алымдар, зарылдык болгон үчүн болот дейт. Жана башка бир оор себептерден, же болбосо бир бут кийим үзүлүп калды. Сен талаада жүрөсүң. Тикинектүү жер болгон болсо, жемне жанагындай жер абдан ысык, бир бут кийим менен колуң кармап, бир бут кийим менен секирип барса болот муктаж болгон учурда. Ал эми муктаж болгон учурда ал эмне хадисте кайтарылган. Түшүнүктүү маселе. 4-нчы хадис. Абдулла ибн Умар риваят кылган хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла янзуруллаху иля ман жарра саубаху хияла" дейт. Бул хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кимде ким кийимин текепелип жерге сүйрөй турган болгон болсо, Аллах Таала анын кыямат күнү карабайт" дейт. Бул хадисте. Хадис Бухари 5783. Мусулман адам кийим кийгенде исламда томуктан ылдый түшүрбөш керек. Ал эми кимде ким томуктан ылдый түшүрүп, шым болобу ал чапан болобу, ошол кандай гана кийим болбосун, ошол кийимин томуктан ылдый түшүрө турган болсо, бул шариатта кайтарылган. Эки түрү бар. Кээ бирөөр текеперленип түшүрөт да, ошо кийимдичи. Текеперленип түшүрө турган болгон болсо, анда буну эмне харамдыгы абдан күчтүү. Аллах Таала мындай адамды, текеперленип кийимин сүйрөгөн адамды Аллах Таала кыямат күнү рахматы менен, мейрими менен карабайт андай адамды. Ал эми кимде ким текепелленген жок, жөн эле мындай сүйрөп жүрөт, болобу десе, жок, бунун өзү арам дейт. Тигиндей даражада эмес, бирок бунун өзү арам дейт. Эмнеге дегенде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям баш хадистери бар, ал жерде эч кандай текепеллик менен бөлсө деп келген эмес дейт да. Ошол хадистердин кээ бирөөрүн зикир кылабыз. Мисалы, Абизар радияллаху анху риwayat хадисте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Саласатун ла янзуруллаху илайхим ямал кыяма." 3 түрлүү адамды Аллах Таала кыямат күнү карабайт дейт. "Вала юзакихим", аларды эмне тазалабайт дейт. Алардын күнөөдөн тазалабайт дейт. "Валахум азабун алим", аларга абдан чоң азап болот дейт. Кулна, ошол кезде сахабалар айтып атат: "Биз Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга: 'Манхум я Расулаллах?"
О Аллахтың елшісі, ошолор ким деп сурат дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал-маннан деген милдет кылган адам да. Экинчиси вал мусбил изараха. Шымын томуктан ылдый чүргөн дейт. Үчүнчүсү өзүнүн табарын жалган ант берип өткөргөн адам дейт. Хадис 1211 номерде Тирмизде келет. Хадисти Албани сах деген. Маннан дейт. Бирөөгө садака берсе, бирөөгө бир жакшылык кылса, мен мынтип атпаймынбы? Мен тинтип атпаймынбы деп өзүнүн жакшылыгын айтып милдет кылып берет. Вал мусбил изараха. Ошол хадисте өзүнүн шымын же кийимин томуктан ылдый чүргөн дейт. Бул жерде айтты текепелелик себептен дедиби? Жок, андай нерсе келбеген да. Жөн эле вал мусбил изараха. Кийимин томуктан ылдый чүргөн дейт. Ушул адамга дагы тиешелүү. Үчүнчү адам соодагер адам. Соодагер адам. Азыркы учурда билесиздер, адамдар ушундай төмөн деңгээлге түшүп кеткен. Товары өтпөй жатса, алдаганы аз келгенсип, Аллахтын аты менен касам ичем, мен товарым мындай тигинде деп Аллах Тааланын аты менен жалган касам ичет. Эмне үчүн ичет? Себеби Аллах Таала улук зат болгон себебинен кимде ким мусулманга, кайсы мусулманга Аллахтын аты менен касам ичемин, бул товар жакшы, мындай тигинде десе деп не адамдар ишенет дагы, аны эмне карабастан, текшербестен алып кетип калышы мүмкүн. Бунун баары туура эмес, урматтуу адамдар. Бунун баары туура эмес. Биринчиден өзүң Аллах Тааланын буйруктарын аткарбасаң, кайткан нерседен кайтпасаң, анан дүйнө маселесинде башың менен батып алып жүргөнүң аз келгенсип, дагы ошол нерседе Аллах Тааланын атындагы эмне жалган касам ичип кошуп жатканың бул өтө туура эмес. Тирмизи 1211 номерде хадисте Шелбани сах деген. Андан башка Мугир ибн Шуба радияллаху анху риваят хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Суфай ибн Сахлин деген адам айтат: "О, Суфай ибн Сахлин, ла тусбил, шымыңды томуктан ылдый чүрбөгүн" дейт. Фа инналла ла юхиббул мусбилин. Се Аллах Таала шымдарын томуктан ылдый чүргөндөрдү жакшы көрбөйт дейт. Аллах Таала шымдарын томуктан ылдый чүргөн адамдарды жакшы көрбөйт дейт. Аллах Тааланын жакшы көргөн кулдарынан болуш керек, ал эми жек көргөн кулдарынан болуп калыш керек. Бул хадис Ибн Мажахта келет 3574 номерде. Хадисте Мунзири Хасан деген. Андан башка Абу Хурайра радияллаху анху риваят хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мынтип айтат: "Ма асфала минал каабайни минал изар фа финнар" дейт. Томуктан ылдый түшкөн нерсе, эки томуктан ылдый түшкөн нерсе ал тозокто дейт. Буну алымдар ошол томукта эгер шым чөтөрөн болсо, ошол жак азап көрөт дейт. Томуктан ылдый адамдын мүчөсү бар го, буттары, ошол азап көрөт дейт. Бул Бухариде келет 5787 номерде. Эгер ушуларга чейин бирөө жарымыбыз билбей кылып аткан болгон болсо, Аллахка тобо кылыш керек дагы. Ошол нерсени андай кылбаш керек. Бул туурасында өтө хадистер көп. Бирок мен ошолордун кээ бирин гана алып келдим да. Кээ бирин гана алып келдим. Омар ибн Хаттабты баарыңар билесиңер, өмүрүнүн аягында Омар ибн Хаттаб түшүп жатып калат. Анан ошого ар ким келип зияратка келишет. Анан бир жаш бала келет, кетип атканда Омар ибн Хаттаб алда жаш баланы кайтарла дейт. Келгенде Омар ибн Хаттаб мындай сөз айтат да: "Я шабун" дейт. "Ирфа саубак". О бала, сен эмне кийимиңди көтөргүн дейт. "Фа иннаху атқа ли раббика", себебал кийимиңди көтөргөнүң Раббыңа такыбалык болот дейт. "Ва анқа ли саубика", жана кийимиң үчүн тазалык болот дейт. Омар ибн Хаттаб субханалла өмүрүн ушундай жакшы адамдарга жакшы нерсени үйрөтүүдө өткөргөндүгү үчүн ал ушундай ооруп төшөктө жатса дагы өзүнүн жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарган токтогон эмес. Кийимиңди көтөргөн. Себеби кийимди көтөргөн эмне? Аллах Таала такыбалык кылганың болот. Жана кийимиң үчүн эмне? Тазалык болот дейт. Ошон үчүн кээ бир туугандарды көрөсүң, шымдарын эми чындап эле сүйрүп алат негечи. Мен бияктан туруп кичине мындай капа болосун да. Шымдары ылай болуп, баткак болуп, өзү түрүп алган. Бирөө түшүп, бирөө өйдө. Баягы алыстан карасаң, чындап эле жакшы көрүнбөйт да, көрүңүздарбы?
Ошондуктан биз эгер сүннөттү бекем кармап турган болмосок, иншалла бул дүйнө ахиретте бактылуу болобуз. Бул пайгамбардын сүннөтү. Бул эч кимдин сүннөтү эмес. Бул пайгамбарыбыз сүннөтү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды бир гана ким жөнөткөн? Аллах Таала жиберген. Аллах Тааланын дини ушундай туугандар. Жоғарыда айтылған хадистен баары эркектерге тиешелүү. Абдулла Омардан келет. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: "Мен жарра саба хуяла." Кимде ким текепеликтен кийимин сүйрөй турган болгон болсо, Аллах Тааланын кыямат күнү карабайт деген биринчи хадис айттык го. Ошол хадис айтылганда Умму Салама энебиз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип мынтип айтат. Кайфа яснана нисау бизуюлухинна. О Аллахтын элчиси, аял заты сүйрөп жүргөн кийими анда кандай болуп калат дейт. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам учурунда аялдар бардык авраттарын жаап жүргөн. О Аллахтын элчиси, анда аялдарчы дейт. Сиз хадисте мынтип айтып атасыз. Томуктан ылды түшүрбөш керек деп атасыз. Аялдар болсо кийими артында жерге тийип жүрөт. Кандай болуп калат анда? Биз да ушул хадиске кирип калабыз деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне дейт? Юрхина шиброн дейт. Томуктан ылды эмне деп коет буну? Бир карыш түшүрсүн дейт аялдар. Томуктан ылды бир карыш түшүрсүн дейт. Дегенде Умму Салама энебиз изен танкашифу акдамухунда. Демек алар анда басканда буттары көрүнүп калат турбайбы дейт да. Себеби ошол томуктан ылдыда монча түшүрсө, аялдар басканда буттар көрүнүп калат да. Карап, анда буттар көрүнүп калат турбайбы деп Умму Салама энебиз айтса, пайгамбарыбыз не дейт? Фа юрхинаху зираган ла яжитна алейхи. Андай боло турган болгон болсо, дагы бир карыш андан ашырбасын дейт да. Мына ошондуктан аялдар томуктан ылдый, томукту билебиз, ошол томуктан ылдый канча түшүш керек экен? 2 карышка чейин түшүрсө болот. Буту көрмөш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам учурунда аялдар мына ошондой деңгээлге чейин уруксат берилген сүргөнгө. Себеби басканда аялдар ошончалык Аллахтан корккон, ошончалык такыбалык болушканларда каякта калды азыркы энелерибиз, кыздарыбыз, карындаштарыбыз, О Аллахтын элчиси, сиз томуктан ылдый бир карыш түшүрүп деп атасыз. Демек анда буттары көрүнүп калат экен да басканда деп атат. Деп басканда кичине кийими көтөрүлүп кетип, буттары көрүнүп калып Аллах Таалага эмне атысына түшүп калабыз деп кайта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тактап сурап атат пайгамбарыбыздан. Мына ошондуктан исламда аял затына томуктан ылдый 2 карыш түшүргөнгө уруксат. Ойлоп калбагыла, сөз түрдө 2 карыш болуш керек экен деп жок анда эмес. 2 карышка чейин уруксат шариатта. Бирок эң негизи буту көрүнбөй турган болгон болсо жеткиликтүү. Бул хадис Тирмизиде келет 1731 номерде. Хадисте Шуайб Арнаут сах деген. Ислам деген эмне? Карагыла. Эркектердин кийимдери башкача, томуктан жогору болуш керек, аялдаркы буттарын толук жабыш керек. Мына ошол чыныгы өнүгүү. Чыныгы өнүгүү мына Куран менен сүннөт менен болот, урматтуу балдар. Өнүгүү 2 түрлүү. Өнүгүү ички өнүгүү жана сырткы өнүгүү мусулмандарда. Мусулмандын ички өнүгүүсү Аллахка келтирген чын ыйманы менен, карманган таухиди менен, Аллахка болгон коркусу менен, Аллахка болгон сүйүүсү менен, Аллахка болгон таваккали менен ички сүйүүсү мына ушул канчалык деңгээлде бийик болсо, канчалык деңгээлде жогору болгон болсо, мына ушул мусулмандын ички өнүгүүсү жогору болот. Ал эми сырткы өнүгүүсү анын кылган ибадаттары, өзүнүн көркөм адеп аклагы менен, бирөөгө кылган жакшылыгы менен, айткан сөзү менен жана башка жакшы Куран менен сүннөткө туура келген амалдары менен мусулман өнүгөт. Ал эми азыркы учурда бир кыздын жашынакай Аллах Тааланын акысы түшүнүп, ыйманга келип, намаз окуп, орозо кармап, Аллах Таала фарыз кылган хижапты тагынып, өзүнүн аврат жерин жапса, ошол нерсени караңгылыктан деп көргөн туугандарыбыз да жок эмес.
Аллах Таала буйруган буйрукту кеч аткарганы ас келген сеп, ал өзү кеч аткарат. 20 жашында кийиши мүмкүн, 30 жашында кийиши мүмкүн хижапты, 40 жашында кийип намазын башташы мүмкүн. Бирок канча жашында башташ керек ал? Ал деген балаатка жеткенде хижап кийип намазын окуш керек эле, милдет эле. Бирок кечигип ошол нерсеге Аллахым мени кечирип койгун деп Аллахка тоба кылып, ошондой бир өкүнүп, кечиккенине өкүнүп ушундай хижап кийсе, бирөөлөр бактысыз дейт. Урматтуу туугандар, өнүгүү Куран менен сүннөт менен болот. Куран менен сүннөткө туура келген амал менен болот. Аллах Таала сүйгөн нерсе менен өнүгүү болот. Аллах Таала жек көргөн нерсе менен эч качан өнүгүү болбойт. Ыймансыздык менен өнүгүү болбойт. Ширк менен өнүгүү болбойт. Бидагат менен өнүгүү болбойт. Өзүңдүн Аллах Таала берген көркөм сулуу жериңди элдерге көрсөтүп, ар кимге ачып коюу бул өнүгүү эмес. Бул исламда өтө артка кетип аласыз бил урматтуулар. Кантип сен өзүңдүн сулуу жериңди бирөөлөргө көчөдөгү ар ким көрсөтөсүң? Аял адам өзүнүн эң сулуу жерин өзүнүн келечектеги балдарынын атасына көрсөтөт да. Туура нике менен болгон өзү жубайына көрсөтөт. Шариатта ушундай. Ал эми хижап кийгендерди бул деген артка кетти. Бул мусулмандардан айта турган сөз эмес. Бул исламдан кабарсыз, исламдан сабазсыз же батыш тараптан өтө таасирленген мына ошондой адамдардын сөзү болушу мүмкүн. Бирок мусулмандар эгер ошондой нерсени билбесе, үйрөнүш керек. Ислам мынакей мондай экен. Мынакей биздин алдыңкы аталарыбыз деле, апаларыбыз деле элечектерди кийген. Элечек хижапты кийбей эле койгула, эгер хижап кыргыздардын кийими болсо. Анда элечек кийгиле, машалла. Элечек туура исламга туура келет. Аялдын барды авратын жабат. Кие аласыңарбы? Кие албайсыңар. Кие албагандан кийин, элечекти кие албагандан кийин эми жеңил кичине ошол исламга жакыныраак эмне, исламга туура келген ошол эмне азыркы учурда хижаптардын түрлөрү бар. Мына ошолорду кийип атат да. Биздин апаларыбыз, аталарыбыз мусулман болгон. Аталарыбыз чапан кийип, башына селде такыялар кийип, мына ошентип мазлар кийип намаз окушкан. Апаларыбыз болсо элечек менен, чапандары менен масыларды кийип, мына ошол нерсенин башынан аягына чейин көрсөтсө да аяк жагын көрүп калдык да. Бирок азыр көпчүлүк адамдар ушундай бир туура эмес нерселерден таасирленип, ар кандай сөздөрдү айтканыбыз туура эмес. Аллах Тааланын Куранына, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистерине сен өзүң амал кыла албайсыңбы? Ага каршы сүйлөгөндөн этият бол. Сен ушул сөзүң менен бүткүл ааламдын Раббысы Аллах Тааланын буйруктарына каршы чыгып атасың. Аллах Таала кааласа, сени бул дүйнөдө өтө бактысыз адам кылып корголуп коет да. Ошондуктан кимде ким туура эмес нерсе кылган болгон болсо, туура эмес нерсе айткан болгон болсо, Аллах Таалага тоба кылып, ал нерсени жууш керек. Бул Ибн Омардан келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иза акала ахадун фалякул бияминихи." Эгерде силердин бирөөңөр тамак жей турган болгон болсо, оң кол менен жесин. "Ва иза шариба фальяшра бияминихи." Эгер бир нерсе иче турган болгон болсо, ал оң кол менен ичсин дейт. "Фа инна шайтана якул бишималихи ва яшра бишимали." Себеби шайтан дейт, сол кол менен тамак жеп, сол кол менен ичет дейт. Хадис Муслим 2020 номерде. 2020 номерде. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эмне деп атат? Тамак ичсеңер, тамак жесеңер, жана бир нерсе иче турган болгон болсоңор, оң колуңар менен ичкиле дейт. Сол колуңар менен ичпейле дейт. Себеби шайтан сол кол менен тамак жеп, сол кол менен суу ичет дейт. Хадис. Саламат ибн Аква риваят хадисте анна раджулан акала инда Расулуллах саллаллаху алейхи бишималихи. Бир адам пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам астында сол кол менен тамак жейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам астында тугандар. Пайгамбарыбыз астында туруп сол кол менен тамак жейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кул я бияминика. Оң кол менен тамак жегенде буйруйт. Буйруганда ал ла астати дейт да. Мен колуман келбейт дейт. Оң кол менен тамак жеш менин колуман келбейт дейт. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ла статата ма манаху илля ал-кибр. Колуңан келбей калсын. Буну бир гана эмне? Текеперчилик тыйып турат, тосуп турат деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол кишиге каршы дуа кылат да. Айтат хадистин аягында, ошол адам ошондон кийин колун оозуна көтөрө албай калды дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ага кылган дуасын Аллах Таала тезинен кабыл алган да. Ошондуктан бул хадис Муслимде
Муслимде келет 2025 номерде. Ошон үчүн алымдар айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөттөрүнө каршы келип калыштан өтө мусулмандар этият болуш керек да. Себеби мусулмандар каршы келип калыш менен биринчиден күнөөкөр болот, экинчиден туура нерседен, туура акыйкаттан алыстай берет дейт да. Акыйкаттан алыстан адам Аллах Тааладан алыстай берет да. Ал эми жанагынтип текепеленип каршы келе турган болгон болсо, анда bunun азабы өтө чоң. Аллах Таала кыямат күнү азабын өзү берет. Аллах Таала береке берип, иншалла күнөөсү кечирип, туура жолго салып, Аллахка ыйман менен саламатта, тавхид менен жолугушууларды насип кылган болсун. Баракаллаху фикум.